Саламатсыздарбы? Суроо мындай болуп атат да. Бизге алып келип ушул жерден биз деле колдоп атабыз мунучу. Биз деле колдоп атабыз. Биз деле ошол жерде суу болсо экен дейбиз, сугарылса экен дейбиз. Бирок шартында болуп атат да кепчи. Кеп шартта болуп атат. Ошол кредит алып атканда, мисалы, Руслан мырза, сиз айттыңыз, биз ошону обсуждение койгонбуз депчи, ошол 3% менен бекители депчи. Эң бийиги 3% болсун деп туруп, чекит коелу деп обсуждение киргизгенбиз дегенден кийин эмне деп жооп бергенин айтпай койдуңуз да, эмне деп жооп беришти ошондо банк? Бул урматтуу Эрлан мырза, бул боюнча булар айтышкан, бул стандарттык биздин шарттарыбыз баардыгына бирдей берилет, бирдей стандарт коюлат. Ошондо 6 айлык Евробор дейт. Ошол менен эле биз өзгөрүлмө пайыздар менен иштейбиз деди да. Мына карап тургула, эми мындай болуп атат да. Биз бүгүн бизге суу керек, суугат керек деп туруп, бул кредитти алган атабыз. Бирок Адан Кимсанбаевич айтып аткандагы проблема болуп калышы мүмкүн болуп атат да. Ал ошол силер суугат кылып аткан жерлердеги эле элдердин эле мойнуна илинип атат кайра элечи. А башка эч кимге илинбей эле кайра эле ошол бизге келип эле түшүп атат ошонун баары. Ошол себептен мен баягы айтып кеткендей эле жума сайын ушул жерде кредит обсуждать этип уже кредитный специалист болуп калдым мен биякта. Ошол себептен биз дагы өзүбүздүн бир мындай карыз алып аткан адам болуп аткандан түшүнүп атабыз биз, бирок көз каранды болбошубуз керек да. Биз өлкөбүз да. Кээ ошол эле кредиттик, мисалы, ипотека квартира ала турган болсом мен, мага банк конкретно айтат да, турабы? Момча пайыз төлөйсүң деп. Же эгер банк мага айта турган болсо, мисалы, бүгүн кредитный ипотека 21%. Эгер мага банк айта турган болсо, 21%тен 50%га чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн 2 жылдан кийин десе, мен кантип алам аны? Элементарный нерселер да бул нерселерчи. Ошол себептен мен Адахан Кимсанбаевич айтып аткан сөзгө кошулам. Эми кредит алышыбыз керек. Мен түшүнүп атам, кредит алышыбыз керек экенин, биз кичинекей экенибизди, бизге для развития акча керек экенин түшүнүп атам. Бирок ошону деле мындай ойлонуп туруп алсак жакшы болмок да. Ойлонуп, түшүнүп туруп анан кийин. Биз бүгүн алып атабыз деп туруп анан эртең башка балдар төлөт, алар кутулат да деген бул туура эмес нерсе деп ойлойм. Все-таки мы должны научиться считать деньги и брать правильные кредиты, да? Кредит деген бул карыз деген эле түшүндүрөт. Карызга баары өмүр бою жашай албайбыз.